Мен бул көрсөтүүдө вектордук жана скалярдык чоңдуктардын ортосундагы айырмачылык жөнүндө сөз кылгым келет. Бир караганда абдан татаал көрүнгөнү менен, иш жүзүндө байкап көрсөк эң эле жөнөкөй. Ошондуктан башында мен бир аз аныктама берип туруп, андан кийин бир канча мисалдарды келтирсек түшүнүктүү болот деп ойлойм. Ошондой түшүнүктүү болот деп ойлоном. Вектордук чоңдукка башкача айтканда сан мааниге жана багытка ээ болот. Ошентип ал багытка ээ. Багытка. Скалярдыкта чоңдук бар. Эгерде сизге дагы эле түшүнүксүз болуп жатса, мен мисалдарды келтирейин. Андан кийин түшүнүктүү болот деп ишенем. Мисалы бул жер аны жашыл түстө кылайын. Жашыл түстө. Менде кирпич бар деп дейли. Кирпичти алып жердин үстүнө коем. Мен кирпичти алып бул жакка жылдырам. Кайра бул жерге алып келем. Анан сызгычты алып канча аралыкка жылганын өлчөйм. Демек кирпич 5 метрге жылган экен. Менин силерге суроом бар. 5 метр вектор же скаляр болуп эсептелеби? Эгерде жөн эле 5 метр деп айтсам, анда сиз кыймылдын өлчөмү деп түшүнөсүз. Башкача айтканда, кирпич канча аралыкка жылгандыгын, чоңдугун билебиз. Эгерде бирөө жөн эле 5 метр деп айтса, бул скалярдык чоңдук болот. Биз нерсенин кыймылы жөнүндө сөз кылганда же нерсе абалын өзгөртсө, биз канча аралыкка жылганын айтабыз да, багытын көрсөтпөйбүз. Нерсе канча аралыкка жылды? Бул аралык. Мен кирпичти алып жылдырсам, ал 5 метр аралыкка жылды деп айта алабыз. Эгерде мен бул сүрөттү көрсөтпөй эле, же кимдир бирөө жөн эле 5 метр аралыкка жылды десе, силер кирпич 5 метр оңго жылганын же солго жылганын билмек эмессиңер. Же ал тиги өйдө жылдыйбы, экрандын ичинде же сыртындабы, силер билмек эмессиңер кайсы жакка 5 метрге жылганын. Силер жөн гана 5 метр жылганын билмексиңер. Эгерде кирпич 5 метр солго жылды десек, анда багытын билебиз. Эми биз чоңдугун жана багытын дагы көрсөттүк. Ал солго. Демек кирпич 5 метр солго жылгандыгы, кечиресиз, 5 метр оңго жылгандыгы жөнүндө так айта алабыз. Ошентип кирпич 5 метр оңго жылды. Ал бул жерден кыймылын баштап 5 метр оңго жылды. Демек 5 метр бул чоңдук. Жана оң багытка мен жазгандардын баардыгы вектордук чоңдук. Мунун баары вектор. Кыймыл жөнүндө сөз болгондо, нерсенин абалынын өзгөрүшү жана багыты белгилүү болсо, анда аралыкты вектор деп койсок болот. Бул жылдыруу. Мына бул жылдыруу. Тагыраак айтсак, бул кирпич 5 метр оңго жылды. Же аны 5 метр аралыкка жылдырдык. Аралык бул скалярдык чоңдук. Себеби кайсы багытта жылгандыгы жөнүндө мен айткан жокмун. Жылдыруу бул вектордук чоңдук. Ал оңго жылгандыгын биз айттык. Эми биз нерсенин ылдамдыгы жөнүндө сүйлөшөлү. Кирпич 5 метр аралыкка жылганда кандайдыр бир убакыт өтөт дейли. Мүмкүн силер билбейсиңер ал эмне экенин. Мейли убакыттын өзгөрүшү 5 метр аралыкка жылганда мейли убакыттын өзгөрүшү 2 секундка барабар болсун. Башкача айтканда, кыймыл башталганда менин секундомерим нөлдү көргөзгөн.
Качан ал жылбай калганда же жылып бул жерге келгенде менин секундомерим нөлдү көргөзгөн. Качан ал бул жерге келгенде менин секундомерим 2 секундту көрсөттү. Мындан убакыттын өзгөрүшү же жылдыруунун узактыгы 2 секундага барабар болду. Убакыт дайыма оң багытта кыймылдай турганын билебиз. Ошондуктан убакытты вектордук же скалярдык чоңдук деп алсак болот. Бизге белгилүү болгондой, убакыт бир багыт боюнча кыймылдайт. Чоң гана физикада ушундай айтылат. Кайсы чоңдук кыймылдын тездигин мүнөздөйт? Канчалык тез жылат? Биз 2 секунданын ичинде 5 метр аралыкка жылды деп айтсак болот. Жазып көрөлү. 2 секунданын ичинде 5 метр аралыкка жылды деп айтсак болот. Же 5 метр 2 секундада деп жазсак болот. 5-ти 2-ге бөлсөк 2,5 метр секунд барабар болот. Бул жөн гана 5-ти 2-ге бөлүү. Түшүндүрө кетейин. Мына бул жөн гана 5-ти 2-ге бөлүү. Силерге суроо. 2,5 метр секундасына 2,5 метр деген белгилүү убакыт ичинде нерсенин басып өткөн аралыгын көрсөтүүнү чоңдук вектордук же скалярдык чоңдукпу? Ал кыймылдын тездигин көрсөтүп жатат. Ал чоңдукту же багытты көрсөттүбү? Мен багыты боюнча эч нерсе айта албайм. Демек бул скалярдык. Ылдамдыктын чоңдугун гана көрсөтсө ал скалярдык чоңдук. Демек кирпичтин ылдамдыгы секундасына 2,5 метр деп айтсак болот. Эми кирпич мисалы 5 метр аралыкка жылды. Мен метр деп жазгандын ордуна м деп жазайын. 5 метр аралыкка жылды 2 секунданын ичинде. Ошентип биз эмнени алабыз? Эсептеп көрсөк, секундасына 2,5 метр. Эгерде бөлүү түрүндө жазсам, метр секунда онго, бул векторбу же скалярбы? Секундасына 2,5 метр бул сандык мүнөздөмөсү. 2,5 метр секундасына жана ошондой эле багыты көрсөтүлгөн онго. Демек, бул вектордук чоңдук. Себеби ылдамдык жана багыты берилген. 2,5 метр бул скаляр жана багыты. Силер вектордук ылдамдык жөнүндө айтсаңар, түшүндүрүүнүн жөнөкөй жолу мындай болот. Эгерде нерсенин абалынын өзгөрүшүнүн багыты жөнүндө сөз болсо, бул жылдыруу. Эгерде багыт айтылбаса, анда аралык жөнүндө сөз, бул скалярдык болот. Эгерде сиз кыймылдын тездиги жөнүндө айтып, багытын көрсөтсөңүз, анда вектордук чоңдук жөнүндө айтылат. Эгерде кыймылдын багыты айтылбаса, анда сөз скалярдык чоңдук жөнүндө. Силерге бул жардам берет деп үмүттөнөм. Кийинки видеолордо биз кыймылдын ылдамдыгын, басып өткөн аралыгын, жылдырууга кеткен убакытты аныктоодо же эсептөөдө жогоруда айтылгандар жардам берет деп ойлойм.